Лидер айымдарды көп мырзалар кабыл ала албайт. Ушундай учурлар болуп калган, пикири келишпестиктен мага кол көтөргөн учур болгон жолдошумдукучу. Кээ бирлер бар, кээ бир келиндер көчөгө оор да. Эчтеке кылгысы келбей эле жата эле берет да, жаталак болот. Аялдар тескерисинче ошо кээде өзүнүн өлүмүн издеп барып калган учурлар болуп атат да, башка бир үй бүлөгө. Жыныстык жол менен берилүүчү оорулар өтө көп да. 10 мүнөттүк рахатка берилип атып, ошого чөмүлүп атып, кийин өзүмө балекет арттырып албаймынбы деп эң биринчи суроо ошо өзүнө бериш керек. Кыз Гүлзат эже, моунуңуз кичине туура эмес болуп калган жокпу десең, ал кээде айтып коет, мен өзүм билем дейт да. Анан бул деле туура да, бул өзү билет да. Адам баласы айлана чөйрөбүздөн мактоо күтөт экенбиз. Бул биздин муктаждыгыбыз экен. Буну илгери таанып билбеген экенбиз. Кичине жумшагыраак бол, шашпа, сексуалдуураак бол деп коебуз го. Назиктигиңди көбүрөөк чыгар деп өзүм кадимкидей эле буйрук бере баштадым. Динде жүргөндөр ширк туура эмес кыласың, бул Кудайга ишениш керек, бул көзмончок ишенбеш керек деп айтып келишет, буну мен билем. Ошол эле учурда айымдар ушинтип жан талашып, жан үрөп, бизнес кылып, иш баштоого мындай кереги канчалык зарылчылыгы бар деп ойлойсуз? Силер мендей болуп жашашка милдеттүү тийиш эмессиңер. Менин өз жолум бар, өзүмдүн баалуулуктарым бар, өзүмдүн принциптерим бар. Биз аял заты өзүбүзгө бир акча булагы болуш керек экен. Ошол эле учурда бирөөнүн көзүн карап жалдырама болуп, кайырчы болуп калбашыбыз керек. Тыюу жактары да көп болуп турат жолдошумдунчу. Бирок мен айтам, сен мени тыйып атып, менин канаттарымды кесип коюп атасың. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздер Айзат Болотбек кызы YouTube каналын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү берүүбүз дагы сиздерге пайдалуу, кызыктуу болот деген терең ишеничтебиз. Анткени бүгүн бизде мейманда тилчи, мугалим, мындай мотиватор десек дагы куп сонун жарашат экен. Анткени коногубуздун буга чейинки интервьюларын көрүп, мен ушундай ошол интервьюларга келген ой пикирлерди көрүп, мындай аябай мотивация алдык, сонун айым экен, шыктандык дегендерди көп уктум. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Бүгүнкү менин коногум Амина Мамутбекова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн терең ыраазычылык. Ушундай бир тыгыз иш графигиңизде өзүңүздөр көрүүчүлөр деле баарына эле маалым. Амина Мамутбек буга чейин кыргызга белгилүү болгон Гүлзат Мамутбек жекебиздин сиңдиси. Анан биринчи суроо менде мындай болот да, Амина эже. Көбүнчө 5-6 бир туугандардын арасынан бирөөсү лидер болуп чыгат да. Анан сиздерди байкасам, экөөңүздөр тең лидер, тың, мындай бизнести дагы баардык жакты бир алып кеткен айым экенсиздер. Анан бул ата эненин тарбиясынанбы, канданбы же билим берген мугалимденби? Саламатсызбы дагы бир жолу. Чакырганыңызга рахмат. Толкунданып турам. Бирок менин оюмча бүгүн жакшы маек болот деп ойлойм. Ата энемдин эң биринчи бул менин оюмча немеси го дейм. Берген тарбиясы, бизге берген мээрими, кунт коюп, бизге көңүл бөлгөндөгүсү, көбүнчө атам менен апа негизи мама дейбиз, бирок апа деп айтайын. Апам бизге көбүрөөк көңүл бөлүшкөн. Сен курсаң тойгонун эле, басып жүргөнүң эле, кийимиңдин бүтүндүгүн эле канааттанып жашай бербе. Ойлон, аракет кыл. Жанагы сөз бар го, тойгонго кылып канагат, торпокто жаным багылат дейт го. Ошо торпокто эле жаным багып атат. Сен торпоктон айырмаланышың керек. Сен жаның ачка калбайт, ансыз деле бир көчөдө калбайсың. Сен андан бийигирээк даражаны ал. Ошого умтул, ошого аракет кыл, талпын. Бир нерсени көздө, бир жолду тандап ал дагы, ошол жолдо бир максатыңды көздөй бет ал деп ата энем тарбиялап келген. Билимге көп бизди сугарышкан, билим алгыла, окугула, эч качан бир жерде турбагыла, алдыга гана умтулгула. Ася апасы, атасы, эки бир тууган, чоң атасы жана чоң энеси менен жашайт. Ася өзүнүн жеке бөлмөсү бар батир тууралуу кыялданат. Жок, ар бир бөлмө жеке өзүнүкү болсун. Ася мой отиркемесинен QR код аркылуу дүкөндөн төлөдү. Жана 3 жеке бөлмөлүү болду. Жеке ванна бөлмөсү жана жеке ашкана. Мой отиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Талпынып гана жүргүлө деген талим тарбиясын берип келген да. Анан менин оюмча бул жерде эң көп роль ойногон бул менин апам. Апам ар дайым бизден талап кылып турчу. Бүгүн эмнени аткардың, эмнеге жетиштиң, кандай өзгөрүүлөр болду. Бүгүн могул биз ашказанга эле эме кое беребиз да. Азыктандыра беребиз ашказаныбызды элечи. Ашказанга эле тамак бере беребиз. Баш казаныбызды эмне менен азыктандырдык? Ушул жерге бир нерсе куя алдыкпы? Рух казаныбызга бирдемке бере алдыкпы? Мына ошол сөздү, өзүң ошол суроону берип кел деп ата энем, көбүнчө мамам
ар дайым бизге ошо ойготуп келген. Тура эле тур, көчөгүңдү көтөр, бир жерде отурба деп. Бул жерде атамдын, апамдын салымы өтө чоң. Эмне же ушул интервью башталып атканда мындай стимул катары көрүүчүлөргө сизден белек катары сертификатпы, айтор өзүңүз эмне бергиңиз келет көрүүчүлөрүңүзгө? Сиздин көрүүчүлөрүңүз да буларчы. Сиздин көрүүчүлөрүңүз, сиздин күйөрмандарыңыз. Эмне берсек, мен берчү деле эмнем бар билбейм. Английскийге сертификат берелиби? Ошондой кылсаңыз деле болот. 5 сертификат бериңиз. Жакшы ой пикирге, жакшы лайк чогулткан комментарийге кандай кылып жыйынтык чыгарабыз? Сиз өзүңүз көрүңүз. 1 айлык, 2 айлык. Казан ичинен өз эрки кайдан булак чыгарса. Анда урматтуу көрүүчүлөр, мындай жакшы мүмкүнчүлүк болду. Тил үйрөнөт элем деп, мына баштайт элем, эртең бүрсүгүнү деп баштай албай аткандарга бул видеону көрүп, жакшы ой пикир калтырып, сиздин ой пикириңиз жакшы комментарий, айтор чын жүрөктөн айтылган сөз болсо, ошол тандалып 5 адамга 1 айлык сертификат беребиз. Кошумчалай кетчү нерсе, Тил академиясы Бишкекте 10 филиалы бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу болгон жерден окуй аласыз. Эң сонун мүмкүнчүлүк, эң сонун шарт. Ошондуктан барыңыздар, чамдаңыздар, жакшы комментарий калтырыңыздар. Биз жыйынтык чыгарып, анан кийин сөзсүз түрдө сиздер менен байланышабыз. Эң жакшы болду. Анда маегибизди улайлы. Буга чейинки интервьюларда апаңыз менен болгон маекте мындай апаңыз кайраттуу, чындыгында билимге умтулган ушундай аял экенин баамдадым. Анан бирок ген кызга ата тарабынан келет деп айтышат экен да. Мен негизи атамдын кызымын. Атам мага көп тарбия берген. Атам экөөбүз көп убакыт өткөрчүбүз. Бирок атам дагы билимдүү болчу. Атам көп китеп окучу, көп гезиттерди окучу. Атам дагы көп тил билчү. Анан атамдын кумдай койгон, кулагыма кумдай койгон насааттары дагы деле эсимде да. Могул оокаттын калса калсын, тиричилигиң калса калсын, бирок бүгүнкү окуп аткан китебиң калбасын. Бүгүнкү ачкан барагың аягына чейин окулуп бүтсүн деп мага ар дайым айтып келчү да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде атамдын мага салган салымы өтө чоң. 5 бир тууган экенсиз. 5 бир тууганбыз. Барыңыздар билимге ыктаган. Баарыбыз тең ошо бешөөбүздөн билимге талпынган, умтулган, билимди көбүрөөк тандаган, ошол билимден бир биз өзгөрүп чыгабыз деген ишеним менен жүргөн адамдарбыз да. Көп адамдар ушундай болуп атпайбы азырчы? Курсагы тойсо, кийими бүтүн болсо, анан тирүүлүгүнө канааттанып эле жашай берет да. Бизди ушуга ата энебиз ыктап коюптур да, ушул нукка бизди буруп коюптур. Жогорураак болгула, өзүңөргө өзүңөр баа берип көрүп, сын пикир менен, сын көз менен карап көрүп, анан кийин дагы алдыга жылгыла. Эң негизгиси билимди жогорку билим тепкичке койгула, анан калгандары боло берет деп ушинтип бизди багып сугарып келген да. Бардык эле ата эне балдарын билимдүү болсо экен дейт, эл алдында жакшы адам болсо экен деп тилейбиз да баарыбыз эле балдарыбызды. Бирок ошол нерсе баладан дагы көз каранды болуш керек. Ошол ата эненин айткан сөзүн зирек бала кулагына илип алып, ушундай болсом, билимдүү болсом, дүйнө мага жарык болот экен деп баланын өзүнөн дагы да. Анткени бардык ата эне балага жакшы нерсе каалайт. Туура айтасыз. Биринчи биз ойлоп атабыз да, балдарыбызды тарбия беришибиз керек, балдарыбызды тарбиялашыбыз керек деп ойлой беребиз. Биз эң биринчи орунда өзүбүз, биз ата эне өзүбүздү өзүбүз тарбияласак, балдарыбыз биздин куюп койгон көчүрмөбүз болот экен. Мен деле ойлойм, атамдын баскан турганын көрүп, жасап аткан иштерин, эмгектерин көрүп, апамдын эле жасап аткан иш эмгектерин, кулк мүнөзүн көрүп эле ошолорду эле мен көчүрүп алгандай да болом кээдечи. Ошон үчүн эң биринчи орунда биз ата энелер өзүбүздү өзүбүз тарбиялап билсек, биздин балдарыбыз бизди көрүп эле өсөт экен дагы, биз жасап жаткан иштерди, биздин адаттарыбызды эле өздөрү алып алышат экен дагы, бизди эле болуп калышат экен. Өзүңүз кандай тарбия берүүдөмүн деп ойлойсуз? Сиз өзүңүз туура жолдо жакшы үлгү көрсөтүп атсаңыз деле, айрым балдар бар, ата энесин тартпай калат да. Туура болду. Мен укмуш ата энемин сонун тарбия берип атам деп айта албайм. Балким мен деле чоң катачылыктарга кетип аткандырмын, бирок аракет кылам. Балдарымды көбүнчө билимге умтулганга аракет кылам. Кээде окаташы калсын, ойнобой калсын. Кээде балдарыбыз аябай эле телефонго кызыгып кетти, азырылып кетишти да телефонго. Анан балдарымдын телефонду алып алам дагы китебиңди оку. Мажбурлайм, үстүнө отуруп алам, жанына туруп алам. Жазчы, окучу, көрөйүнчү, эмнени кылдың деп кадимкидей талап кыла берем да. Анан ошо балдарымды көбүрөөк билимге түртөм. Алардан талап кылам, бир эле тилди эмес, көп тилди билгенге аракет кыл деп аларды ошого шыктандырып алып келем. Биздин бир тил билгенибиз жакшы, бирок көп тил, чет тилдерин өздөштүрүп алсак дагы да бизге кадимкидей канат бүтөт экен да.
капталыбызга канат бүтүп кадимкидей уча баштайт экенбиз да. Кээ бирлер бар ушул кыргыз тилине билип алсам болду, ушул мага жетет деп эле ошону менен эле өзүнө бир рамка чек коюп алат дагы жүрө берет экен да, чектөөлөр менен. Биз кыргыз тилин өздөштүрүп, кыргыз тилине жакшы сүйлөп, ошол эле учурда орус тили болобу, англис тили болобу, негизи эле чет тил өздөштүрүп алсак, бизге кош канат болуп, бир канат капталга канат бүтөт экен дагы биз уча баштайт экенбиз да. Менин жеке оюм. Анан балдарды тарбиялоо боюнча балдарды мен азыр, бул менин жеке оюм, жатып ичээрликке көп ыктап калгандай болуп атабыз да. Жатып ичээрлик дегеним жалкоолук да пайда болуп калып атат, телефон казгырылып кирип кетип атышат, бир нерсеге умтулайын, аракет кылайын деген бир ойлору жок да. Анан ошон үчүн мен ойлойм, балдарды зирек, элпек, теттик, тыкан, эпчил, бир нерсеге умтулган, жөндөмдүү, шыктуу кылып тарбияласак, биз ушу келе жаткан муунубузду жакшы тарбиялап, өзүбүздүн бир турмушубузду жакшы нукка буруп, дагы да бир чоң ийгилик жаратабызбы деп өзүм суроо бере берем да. Анан бул менин жеке көз карашым. Кээ бирлер айтат, балдарга тийбегиле, өзү менен угунда кетсин, өзүнүн талантын өзү ачсын деп. Балдардын өзүн оюна коюп койсоң, өзүнүн талантын өзү ачсын десең, булардын таланты телефон көрмөй, тамак жемей, анан эле убактысын текке кетирбей болуп калып атат. Анан мен ойлоп көрүп, кандай муунду тарбиялап келатам? Ушул адаттарды чоңойгондо деле ушуну колдоно берсе, бул кандай бала болот? Эмнеге жетишет? Баштаган ишинди аягына чыгарып баса, сабыры жок болсо, келе мага келе деп эле талап кылып турса, менин муктаждыктарымды сен мага камсыздап бергенге милдеттүүсүң деп эле сени талап кылып атса, кандай балдарды тарбиялап келатам мен деп мен өзүмө өтө чоң суроону берем. Күндө өзүм менен өзүм сүйлөшүп, бүгүн балдарыма эмне бердим? Балдарым бир аз өзгөрдүбү? Жакшы нукка бурулдубу деп өзүм суроо берип келем да. Ошол эле учурда мындай балдарды тажатып алам деп коркпойсузбу? Окушуң керек, оку дей берсе. Балдарды тажатып алам деп да корком. Бирок балдарыбыз мен 100% алсак, 100%дын 30%ын эле билимге тартып алып атам да. 70% телефонго кирип кетип атат, оюнга азгырылып эле ошо башка жака кирип кетип атат. Ушу болбоду дегенде 30%ын өзүмө тартып алайынчы деп аракет кылам. Анан могу тажатып атканым деле бар. Ошондо эле кошулам. Күйөөм да, жолдошум да айтып турат, кичине бир эме берчи, мындай бир эркиндик берчи, ага бир эмеле кыла бербечи, мажбурлай бербечи депчи. Анан бирок ойлойм, мен азыр мажбурлап атам балдарымдычы. Сен муну үйрөн деп аларды кадимкидей эле талап кылып атам. Бирок ушул алып жаткан билиминин жарыгы кийинчерээк өзүнө сөзсүз тиет, акыбети кайтат. Ошонун жакшы жактарын сөзсүз кийин өзү көрө баштайт деп мен өзүмө ишенем да. Кийин мага бул балам чоңойгондо рахмат деп, апа, сиз мени ушул билимге буруп койгон экенсиз, азыр мен жакшы үзүрүн көрүп атам деп мага кийин сөзсүз бир эмети рахматын айтат деп ойлой берем да. Азыр мындай интервьюга да мугалимдин образында келип турсуз, анан бул синдром, орусча айткан синдром отличника деп коет го, ушул нерсе сизде өмүр бою бар окшойт. Менде ушул болуп калды. Ушул менде түптөлүп, ушул нерсе менен эркин жашай аласызбы? Ушул мага түптөлүп пайдалуу болуп, ушул менен мага бүтүп калды деп ойлоп калдым да. Азырчы мектепте окуганда да отличник болчумун, абдан жакшы окуучумун, жалаңдан 5 деген бааны алчумун. Ошол эле кезде лидерлик сапаттарым да бар болчу. Анан бул сапаттар мени жаман жакка алып келди деп ойлобойм да. Тескерисинче, мен ар дайым өзүмө суроо бере берем да. Сен катардагы адамдан бир аз өзгөлөнүп турасың, өзгөчөлүгүң бар, кыйын жакшы сапаттарың бар. Ушул сапаттарды курчутуп, дагы өзүңдү өзүң өрчүтүп, дагы бир чоңураак ийгиликтерге жетишчи деп мен өзүм ар дайым эле өзүм менен баарлаша берем да, өзүм менен эсептеше берем. Ошон үчүн бул синдром отличника деп коебуз, бул мени жаман жакка жетелеген жок. Тескерисинче кайра кээ бир адамдар бар да, стагнация деп коебуз да, ордунда эле калып кете берет. Ордунда калып кете берет, же болбосо деградация дейбиз, артка, жаман жакка эле кайра баягы деле кейип туруп калбай, кайра өзүн өзү артка таштап койгон убакыт болот да. Тескерисинче бул сапаттар мени кайра алдыга жетеледи деп ойлойм да. Эркин боло алам, рамкадан да чыга алам, өзүмдүн бир чектөөлөрүм деле жок. Бирок ошол эле учурда өзүмдүн принциптерим бар, өзүмдүн баалуулуктарым бар, өзүмдүн адамдар бар, бирөөгө ээрчип кетет, бирөөгө ооп кетет, бирөө жакшы сүйлөп койсо ошонуку туура экен деп кетет. Мен андайым жок. Эң биринчи өзүм менен эсептешем, өзүмө суроо берем. Неме деп коет го? Англис тилинде self reflection деп коет да, саморефлексия деп. Өзүңө үңүлүү, өзүң менен эсептешүү, өзүңө суроо берүү, өзүң менен беттешүү, эң биринчи өзүңдүн баалуулуктарыңды ачыктап, ошону тааный билүү. Ушул нерсе азыр мода болуп атпайбы? Азыр ындай психолог, коучтар айтып, өзүңдү тааны, өзүңдү бил, өзүң менен эсептеш деп. Бул нерсеге качан келдиңиз эле? Бул нерсеге мен жакынкы бир 2-3 жылда келдим да.
психологияны изилдей баштадым, өзүмдү өзүм окуп көрө баштадым. Мурун тил алчаак чагым бар болчу да. Башкалар айтып койсо ошолорго эле кулак төшүп эле сеники туура экен, ушунча керек экен деп ойлой берчүмүн. Анан кийин өзүмдү байкап көрсөм, кээде башкалардын айтканына кирип баратып, өзүмдүн түп нускамды, түпкүрүмдү, өзүмдүн өзөгүмдү унутуп коет экем да, өзүмдүн ким экенимди унутуп коет экем дагы. Анан орто жолдо мен киммин, мен бир малмынбы, жетелеменминби деп калдым да. Сиз ушунча тил билген, ушул жаатта жүргөн, сиз ошентсеңиз анан үйдө отурган башкалар Ошол үйдө отургандар деле өзүн изилдесе болот да, өзүнүн жакшы курч сапаттарын ачып чыкса болот, өзүн өзү өнүктүрсө болот. Азыр бизде жакшы шарттар бар да, YouTube'да ачтың, Instagram'да ачтың, аны деген жакшы курал катары колдонсоң болот да. Кээ бирлер бар, интернетти эртеден кечке тыта берет, бейпайда тыта берет да. Катардагы эле бир материалды көрүп эле убактысын текке кетире берет. Убактысын ысырапкорчулук менен колдонот. А кээ бирлер бар, ошол интернетти, Instagram'ды акча алып келүү үчүн, акча табуу үчүн, пайда алып келүү үчүн, өзүн өнүктүрүү үчүн колдонот да. Бул интернет өтө чоң курал. Анан үйдө жатып деле ошол биздин айымдар деле баласын карап атып деле, үй акаттарын кылып, тиричилигин кылып атып деле өзүн өнүктүрө берсе болот. Болгон эле мен ойлойм да, аял заты биз өзүбүзгө өзүбүз кол шилтеп, өзүбүздү унутуп коюп, анан балдарыбызга, жолдошубузга, башкаларга сүңгүп кирип кетип, өзүбүздү такыр унутуп койгонубуз туура эмес экен да. Башкаларга деле жетишсек болот. Ошол эле жолдошуңду, кайын журтуңду, балаңды, тиричилигиңди алып келе жатып, кайра деле өзүңдү унутпаганга аракет кылышың керек экен да. Биз аял заты ар кырдуу, көп кырдуу боло алат экенбиз. Бирок ошол эле учурда мындай өзүнүн табиятынан үйдө отурган кожойкелик мындай сыпаттагы айымдар бар да. Мисалы үчүн мындай лидер болуп кете албайт, бир нерсе жарата албайт, бирок сизге окшогондорду көрүп, андан сайын депрессияга түшүп кетет, ошондойлорчу. Туура. Негизи биздин аял заты, биз назикпиз, жумшакпыз. Биздин табиятыбыз, биздин жаратылышыбыз, турган турпатыбыз ушундай да. Анан кийин биз азыр аял заты бир аз эркек мүнөз болуп баратабыз, жоокер мүнөз, баатыр мүнөз болуп баратабыз да. Кээде менсинип атабыз, көкөргө кыккылап, мен кыйын мен болуп кетип атабыз да. Анан ар бир аял өзүн тыңшай билиш керек. Өзүн баамдап, өзүнө өзү суроо билиш керек. Мен өзүң менен өзүң беттеш деп атпаймынбы? Өзүңдү чын көз менен, чынчыл көз менен карай билишиң керек да. Мен кандаймын? Мен чындап ушундай лидерлик сапаттарым барбы же жокпу? Балким мага үйдө отуруп, тамак бышырып, тиричилигимди кылып, кайын журтумдун батасын алып, күйөөмдүн жакшы жубайы болгон мага өзүмө жагаттыр деп өзүңө суроо берип көрүшүң керек. Бирок мен жеке мен өзүм айтайын, өзүм жөнүндө, мен буга канааттана албадым. Илгери эле жолдошума күйөөгө тиер деле мен мурун айткам. Мен сага төрөп берем. Үйдө оокатты кылам, тиричиликти кылам, бирок ошол эле учурда сен мага чек койбойсуң. Сен мага тыюу берип тыйбайсың. Сен мени бир рамкага чектеп киргизип койбойсуң. Мен ушундай сапатым бар. Мен үйдө отура албаган катынмын. Катынмын деп койдум го эми. Бул деле туура. Бул деле туура эле сөз, кыргызча эле үйдө отура албаган аялмын. Сен мен ушул менин затымды, турган турпатымды кабыл алсаң, мен сага күйөөгө тиейин. Жок, кийин мени чөктөлөргө киргизе берсең, анда кечирип кой болуп калат. Деп илгери эле жолдош менен сүйлөшүп алгам. Анан жолдошум буга деле туура карайт. Сен андан көрө ошол ашып ташып аткан энергияңды сыртка чыгарып, туура нукта колдонуп, анан өзүңдүн үйгө келип, баягы эле милдетиңди аткара бер деп жолдошум ушундай да бир мага бир шарт түзүп берген да. Сүйлөшүп да алганбыз. Ошон үчүн ар бир эле аял заты өзүн өзү тыңшап билсин, өзүнө көңүл бурсун, анан өзүнүн ким экенин тандап билип алсын да. Ушундайлар деле бар. Мисалы үчүн, ооба, сен баардыгыңа макулмун, сен жубайлыкка алам дейт да, анан алгандан кийин өзгөрүп кеткен эркектер бар да. Андайлар кандай кылат эми? Мен ушундай учурлар деле болгон. Жолдошум айтат да, менин тең туштарым сени тияктан көрүптүр, монтип жүрүптүрсүң дегенде мен айтам, мен эң биринчи тең туштарың менен ишим жок. Мен сага күйөөгө тийгем, тең туштарың мага күйөөгө тийген эмесмин. Сен менден сура, мен сага айтып берейин каякта жүргөнүмдү. Сен мага ишен дейм. Анан тыюу жактары да көп болуп турат жолдошумдунчу. Бирок мен айтам, сен мени тыйып атып, менин канаттарымды кесип коюп атасың. Мени бир малга айландырып коюп атасың. Андан көрө менин жакшы сапаттарым бар да. Мен элге алып келе турган, коомго алып келе турган, ошол эле жамаатта иштейсиң да. Ошол жамаатым алып келген бир жакшы нерселерим бар. Ошолорду элге көрсөтүп алайын. Же болбосо бул энергия, мендеги энергия туура нукта жумшалбаса, туура эмес жакка жумшалып кетет дагы, өзүң эле тескериси эле
жаман нерсе болуп чыгат. Экөөбүз урушабыз, пикир келишпестик болот, талашып кетебиз. Мен стресске түшүп калам, депрессияга түшүп калам. Анан сага ошол керекпи? Мен ичимдеги жаман субличность деп коебуз да, ичимдеги жаман бир жактарым чыга баштайт. Сага кайсынысы керек? Мындай лидер айымдын жолдошу кандай болду экен деген кызык суроо да менде мындай. Анткени лидер айымдарды көп мырзалар кабыл ала албайт. Туура. Туп-туура. Мен жолдошум мени лидер катары сен лидерсиң, сен кыйынсың дей бербейт. Мен үйгө келгенде такыр башкача аял болуп калам да. Мен сыртка чыкканда башкача адам. Лидер айымдардан көбүнчөсүнөн ушул сөздү угамын да, мен көчөдө башкамын, үйдө башкамын деп. Чындыгында ошондой болуп өзгөрө алам. Чындыгында ошондой болуп өзгөрө алам. Ошону өзгөргөнгө өзүмдү эметип келдим, үйрөтүп келдим, тарбиялап келдим. Үйгө келгенде кадимкидей эле баягы жыртык халатты кийесиң. Анан кийин эле баягы аялдын эмесин, келиндин жолугун саласың да, ишиңди кыласың. Анан сыртка чыкканда башка сапаттарым ойгоно баштайт. Сыртка чыкканда жаратмандыгым ойгоно баштайт. Ошон үчүн анан мен жолдошум деле бул сапаттарымды баалайт. Анан мен жолдошумдун жакшы жактары мени бир кемсинтип жерге чаап, сен жемелеп, сен муну кылбадың, тигини кылбадың деген жактары жок да. Кайра тескерисинче жолдошум аркылуу деле бир көп нерселерге жете баштадым да, ал мага тыюу салбаган үчүн. Ар бир жерге тең менен теңдик кылып карасак, көп нерсени өзүбүзгө эле түшүнө алабыз да. Сиз айтып атпайсызбы, аял күйөөсү аялына тыюу салып атып эле артка тарта берет депчи. Башында менин күйөөм билген да кимди аял катары алып атканын. Бул эң биринчи кеп да. Экинчи кеп, мен деле күйөөмдү басмырлап эле, анан сен менин катарыма болбой атасың, сен лидер болбой атасың дей бербейм. Ал деле менин жолдошум деле өзүнүн жамаатында, өзүнүн менен тең туштарында, өзүнүн айлана чөйрөсүндө өзүнчө бир лидер. Ал өзү делечи, өзүнчө бир лидер. Өзүнүн деңгээлинде өзүнчө бир лидер. Аны деле уккандар өтө көп. Тескерисинче менин жолдошум башка бирлерге чоң авторитет. Өзүнүн айлана чөйрөсүндө. Анан экөөбүз ушуга келдик да, бири-бирибизди басмырлабай, бири-бирибизди жерге чаппай, төмөндөтпөй, тескерисинче жакшы күчтүү сапаттарыбызды ача билели деген бир жакшы бир ой пикирге келдик да. Буга чейин пикир келишпестиктер толтура болчу жолдошум экөөбүздө. Ал мени жемелеп, мен анын мээсин жеп, сен аттың, сен минттиң дегендер көп болчу. Бирок байкап көрсөк, биз бири-бирибиз менен урушуп атып, өзүбүздү бир рамкага салып атып эле жаман жактарыбызды кайра ача баштайт экенбиз да. Күчтүү сапаттарыбызды ачып, ошонун аркылуу ошол күчтүү сапаттарыбызды жакшы жерге жумшабай, кайра өзүбүздү басмырлап, артка тартып, жаман жактарыбызды көбөйтө берет экенбиз. Акыркы подкастыңызда көрүптүм, сиз айтыптырсыз, Кыргызстандагы бардык айымдар жок дегенде бир эле жолу таяк жейт депчи. Анан өзүңүз тууралуу айтып атыптырсыз. Мен ошону сизден тактап сурагым келип атат. Сиздей билимдүү, илимдүү, көп нерсени көргөн, билген айымдагы жолдошунун нур токмогуна кабылат бекен? Эми турмушта ушундай болот экен да, пикир келишпестик сөзсүз болот экен, талашат экенсиң. Анан мен ушундай айттым, Кыргызстанда болбоду дегенде бир жолу болсо дагы күйөөсүн токмогун жеген аял бар. Аны кээ бир аялдар ачык чыгарып айта алабыз, кээ бирлер тымызын ичибизге катабыз. Ошону айтканга эрдигибиз жетпейт. Ушундай учурлар болуп калган, пикир келишпестиктен мага кол көтөргөн учур болгон жолдошумдукучу. Бирок ошол эле учурда мен деле жолдошумду ошол даражага жеткизип койдум да. Ошого муктаж кылып койдум, ошол жарга түртүп койдум да. Кээ бир жерде тилимди тыйбай койдум, айтканын кылбай койдум. Анан бирок ошондон кийин экөөбүз кадимкидей эме чийип алдык. Могул менин чек-арам, бул сенин чек-араң. Менин чек-арамды өтпөйсүң, мен сеникини өтпөйм. Сен мага чабуул жасабайсың, мен сага чабуул жасабайм деп кадимкидей сүйлөшүп алдык. Азыр Кудайга шүгүр баары жакшы. Адам менен адам сөзсүз урушат экен. Сөзсүз талашат экен. Бул нормалдуу көрүнүш. Анан кээ бирлер бар, мен идеалдуу жашайм, менде баары сонун укмуштуудай бактылуубуз, күндө бир бакытка бөлөнүп эле жашайбыз деп айтып берет. Бул калп. Бул калп. Келгиле моюнга алган үйрөнөлү. Ооба, ушундай жагдай болду. Ушинтип калды. Ушундай кырдаалга келип калдык, дуушар болдук. Бирок мындан сабак алып, мындан бир жыйынтык чыгарып, тыянак чыгарып, дагы да жолубузду улай билдик деп айтканды үйрөндүм мен азыр. Бир кол көтөргөн мырза жубайын андан кийин дагы ал нерсе кайталанат дешет го. Жок, мындай экен. Эркек киши деле байкап көрүп анан иш кылат экен. Ачуулугун алдырып экен эркек кишичи. Бирок ошол эле учурда сен андай эмессиң го, сен жакшы кишисиң го, сенин жакшы сапаттарың көп го, эмнеге бир аз итчилик кылып койдуң, бул адамга
тиешелүү сапат эмес да деп ага айтып аны ойготуп түшүндүрүп билсең, ал деле өзүн кабыл алат экен. Ошол туура эмес кылып коюп турмун дейт экен. Сиздин баракчаңызды көрдүм, вайндарыңызды көрдүм, бирок дегенде сиз эл көзүнө көрүнүп калган, сизди укса деп ынана турган айымсыз, бирок деген вайндарыңыз эч кандай мага сезилди, мындай мааниси жеңил желпи мындайча айтканда. Эмне үчүн сиз ушундай зордук, зомбулук жана башка нерселерди көтөрүп чыгып, бир вайн тартат экенсиз? Эмне үчүн ошондой нерселерге баягы ошол нерселерди аралаштырып кетпейсиз? Азыр деген мындай учур болуп калды да. Адамдар жеңил желпиликке өзүбүз ыктап калдык. Тереңирээк, бийигирээк карагыбыз келбей калды. Ушул видео роликтерди тартып жатып, сөзсүз мен биринчи суроону өзүмө берем. Бул видео аркылуу биз адамга эмне жеткирип бере алабыз? Кичине бир тарбиялык чаты барбы? Адеп ахлакка үндөйбүзбү? Дейм, бул суроо эң биринчи туулат. Экинчи суроо, адамдар бул видеону көрүп өзүн тааный билиш керек. Мен ойлойм да, биз айтып атпайсызбы, жеңил желпи видеолоруң депчи, жеңил желпилик аркылуу тереңинде жакшы бир маани маңызы жаткан видео тартабыз. Сөзсүз ошол эле кайнененин келинге болгон мамилеси же болбосо үй бүлөдө эң биринчи орунга аял затты өзүбүздүн балабызды коюп алабыз дагы, келинди четке түртүп коебуз. Ошолорду ар бир адам көрүп өзүн тааный билсин деген бир мааниде видео тартабыз. Кээде эмелерибиз укмуш көп киши көрөт. Кээде 5 миллионго чейин киши көрөт. Анан кээде видео көрбөй калат. Бирок мен ойлойм, биз аял заты өзүбүздү ар тараптуу байкап көрүшүбүз керек. Өзүбүздү бизге эмне шыктандырып атат? Бизде кайсы жактан жакшы ийгилик көрсөтүп атабыз? Ошол жак жакшы кетип атса, ошол жакка ыктап кете беришибиз керек. Бирок сиз айтып атпайсызбы, элге көзүңө көрүнгөн киши катары мындай адеп ахлагың жакшы болуш керек, жүрүм турумуң туура болуш керек деген. Мен өзүмдү эч качан бир үлгүлүү, сонун адаммын, мен өрнөк болушум керек бирөөгө, менден үлгү алгыла, мен кылгандай кылгыла деп эч качан айта албайм. Мен деле катардагы эле аял затымын. Мен деле катачылык кетирем, мен деле бир нерселерди туура эмес кылам, мен деле жаңылыш жасайм. Мен адаммын. Адам болгондон кийин катачылык кылганга акым бар. Анан айтат элем да, менден өрнөк албай эле койгула, мени үлгү катары көрбөй эле койгула. Балким тескерисинче, мен үлгү катары көрбөйм, мен жасагандан карама каршы жасасаңар силер жакшы бактылуу болосуңар. Баардыгы дээрлик орус тилинде. Ооба, дээрлик орус тилинде, анткени мен орус классты бүткөм. Көбүнчө ой жүгүртүм орус тилинде болот. Бирок кыргызча аябай сонун сүйлөйт экенсиз, эмне үчүн баардыгы орусча дейм да? Дүйнө таанымым көбүнчө орус тилинде, билим горизонтум орус тилинде болот. Анан мындай китеп окугандарым деле орус тилинде болгондо. Бирок кыргызчаны да унутпайм. Кыргызчаны сөзсүз алып кошуп алып кеткенге аракет кылам. Бул менин эне тилим. Кантсе дагы бул менин эне тилим, ушул тил менен жаралганмын, ушул тилди сүйлөшүм керек. Мен негизи 6 тил билем. Бирок ушул көп тил билгениме карабай, көбүнчө кыргыз тилине ыктайм, аракет кылам. Кайсы тилдерди билесиз? Түрк тили, өзбек тили, казак тили, англис тили жана орус тили. Кайсы тилди айтып кеттим, ушул тилдерди билем да. Толкунданып атам негизи, толкунданып турам. Камера сыртында элдер турат, ушунча камера турат, толкунданат экенсиң, эмеңди, оюңду чогулта албай калат экенсиң, оюң кадимкидей чачырай берет экен. Китеп жазгам да. Мен 8 китеп жазгам, 8 китеп жазгам. Бул китепти жазып атканда аябай шыктангам. Анан бир отурсам, кадимкидей өзүмдү оюмду чогултуп, жакшы бир нерселерди жаза алам да. Анан камера турса кадимкидей сүрдөп өзүм оюмду чогулта албай калат экенсиң. Мен китеп жаздым, 8 китеп жазып чыкканда жакшы жыйынтык көрсөткөнбүз, команда менен иштегенбиз. Биздин ошол кезде китептерибиз хит болуп, өтө жогорку деңгээлде сатылган. Азыр китептер калбай калды. Мага күндө элдер жазышат, китеп ала алайынчы, китеп сатыңызчы деп. Китеп жок, тилекке каршы сатылып бүттү. Азыр чыкпай калды китебибиз. Ошол. Азыр жазбай элесиз? Азыр китеп жазбай жатам, анткени деген бизде ага суроо талап жок болуп калды. Китеп окууга, кагаз китептерин биз окубай калдык. Бул өтө өкүнүчтүү. Биз көбүнчө эле интернетти казып эле интернетке эле үңүлүп кирип кеттик да. Китепти такыр эле унутуп койдук. Ошон үчүн суроо талап жок азыр китепке. Айрым адамдар бар да, мисалы тил үйрөнө албайм депчи, аягына чыга албаймын. Тил үйрөнүү канчалык деңгээлде жеңил, ошол тууралуу айтсаңыз. Тил үйрөнүүнү биз өзүбүз татаалдаштырып алабыз. Биз деген, мен ушундай ыкмаларды ойлоп жаратып чыктым. Тил үйрөнүүнү жеңилдетип, жөнөкөйлөтүп, адамга куюп берсе болот экен. Ушундай формулаларды иштеп чыктым. Анан бул мага оор десең, ар бир нерсе оор боло берет. Бул мага жеңил, мен колумдан келет. Буну мен алып кете алам. Кел өздөштүрүп көрөйүнчү, баштап көрөйүнчү деп өзүңө суроо талап коюп туруп эле аны башташ керек. Анан кыргыз тилин билген негизи эле кыргыздар биз өтө эпчил калып келебиз, жөндөмдүү, шыктуу, бат нерсени, бир нерсени кабыл алган,
адам келебиз да. Ошон үчүн адамдар кээде жалкоолукка эле салып коюшат бунучу. Эртең үйрөнөм, бүрсү күнү үйрөнөм, анан саякатка чыгаарда үйрөнөм, зарылчылыгы пайда болгондо үйрөнөм деп эле аны четке кагып эле эртеңкиге таштап коет. Прокрастинация деп айтабыз го. Англисче procrastination да, эртеңкиге калтырып коюу. Бул ушул кыргыздардын чоң көйгөйү. Кыргыз кылам десе укмуш эле ошол замат деле кылып коет. Кайнене келин маселесине кайрылгым келет. Жана вайындарды ушундай мааниде да тартабыз деп атпайсызбы? Өзүңүз кандай келинсиз? Заманбаппы же салт санага баш ийген? Мен 12 жыл кайната кайнене менен жашадым. Анан алар менен жашап кадимкидей өзгөрдүм. Ийкемдүүлүгүм артты, зиректигим, баамчылдыгым, пайымдуулугум артты, көрөгөчтүгүм артты. Адамды карап туруп эле кандай абалда болуп атат, эмне болуп атат, ушу төрүнө эле өтүп коесуң да, ошону үйрөнө алдым. Анан мага да кайын журтум жакшы мамиле кылды. Ушунчалык жакшы мамиле кылды. Сен келинсиң деп мени жекирип бир басмырлап, жерге чаап, ошондой моменттер такыр болгон жок да. Тескерисинче, сен менин баламсың, менин үйгө келген коногумсуң деп мага кайнатам раматылык өтө жакшы мамиле кылар эле. Кээде жолдошум экөөбүз урушуп кетебиз, кээде ал киши жолдошум мага катуу кыйкырып койгондо кадимкидей менин таламымда талашып, мага мен тарап болот эле кайната кайненем, кайнежелерим дагы. Анан ошон үчүн мен кайнатам, эле кайын журтума негизи мен ыраазымын. Мени келин катары жакшы кабыл алышты, өзүнүн баласындай кабыл алышты. Мени кайра тескерисинче колдоп, коштоп, дагы бир жогорку деңгээлге чыгарып коюшту. Ошол убакта сиз бизнесиңиз бар, акча тапкан болчусуз. Ошол эле учурда ошондой болчумун. Анан ошон үчүн биз аял заты келин болуп бардык да бир жергечи. Ошол жерде мен келин болуп келдим, бирок мен эч нерсе кылбашым керек деп ойлойт экенбиз да. Кандай деп түшүндүрсөм, бир китеп окудум да, ал жерде жазылып турат. Келин кайын журтунун нанын жегиси келсе, тиши темирден болуш керек экен да. Ушуну окуп алып, мен кадимкидей өзүмө бир эме алдым, шык алдым да. Бул жерде деле бир жакшы бир маани жатат да. Келин аракетчил болуш керек, эмгекчил болуш керек, барган жерин агартып көгөрткөнгө аракет кылыш керек. Кээ бирлер бар, кээ бир келиндер көчүгө оор да. Эчтеке кылгысы келбей эле жата эле берет да, жаталак болот. Келин деген аракетчил болуш керек, бирдемкенин үстүнөн жасап туруш керек, тиричиликти дагы кошо алып кетиш керек. Сиз ошол эле учурда бизнес кылсаңыз, акчаларды таап турсаңыз, анан ошол үчүн дагы сый урматка ээ болгон келиндер бар да. Буга кандай? Бул да деле неме бар. Бул бир чындык да. Бул бир чындык. Келин акча таап жатса, колунан келип атса, демек бул жакшы сапат. Келиндин колунан келип атат. Бирок ошол эле учурда кээ бир адамдар бар, мен синип, өзүн көкөрөккө кагып, мен кыйын дей алат да. Мен андай жагым жок. Мен тескерисинче ушулар аркылуу менин ырыскым дагы да артып атат. Мен байлыгым дагы да артып атат, мен жакшы деңгээлге дагы да чыгып атам. Силерге рахмат дегенди мен өзүмө кабыл алдым да. Бул дагы бир чоң эрдик да. Ушуларды кабыл алуу. Ошон үчүн мен өзүм айта алдым. Кайын журтум жакшы болгон үчүн дагы да мен ишим жүрүшө баштады да. Дагы да чоң жолдор ачылып, мүмкүнчүлүктөр пайда боло баштады. Бизнес баштагысы келген айымдарга эмнеден башташ керек? Кандай сапаттарга ээ болуш керек? Ошол тууралуу айтсаңыз. Бизнес баштоодо бул эң чоң эле негизи көйгөйлөрдүн бири да азырчы бизде аял затында, Кыргызстанда бизнести кээ бирлер кредитке башташат. Акчасы жоктун улам кредитке башташат. Мен кредиттен кадимкидей эмем калып калды. Көңүлүм калып калды. Биз кредитти алат экенбиз дагы өзүбүзгө чоң бир түйшүктү алып алып, ушунчалык бир түйшүкчүл болуп калат экенбиз да. Кредит болгондо бир ырыскың дагы бир жоюлуп кете береби, бир жака бир чачырап кеткендей, берекеси жок эле болгондой сезиле берет экен да. Эртеден кечке иш кыласың, жан талашып, жан үрөп иш кыласың, жан талашып иш кыласың, күндүр-түндүр иш кыласың, анан акчаңды чогултуп келип туруп эле таптырып ушу кредитке салып саласың, анан кийин өзүң эчтекеси жок калып калгандай эле сезиле берет да. Бирок, эгерде башка жолу жок болуп атса, кредит алышка мажбур болуп атсаң, кредит алыш керек. Бунун деле кредиттин деле бир башка жакшы жагы. Кредит алгандан кийин кадимкидей эме болуп каласың да. Өзүң тыккан, тез иш кылган, мобилдүү, азыр жыйынтык көрсөтүшүм керек, эртең менде кредит төлөшүм керек деген бир могул жерде мээңде коңгуроо бар, ошол коңгуроо кечичке эле зыңылдап эле мээңди жей берет. Ошол кредит аркылуу жалкоолугуң да жоюлуп, өзүң талап кыла баштайсың. Азыр кредит жаап, акчамды чогултуп албасам, эртең көчөдө калам деп. Ошол үчүн бул эки жагынтан карап көрүп анан кредит алыш керек. Бизнес ачууга келгенде ар бир эле аял заты бизнес ачкысы келет да.
Бул үчүн өзүнүн бир шыктарын байкап көрүш керек, жөндөмүн байкап көрүш керек. Кээ бирлер жакшы тамак бышырат, кээ бирлер тырмак жакшы жасайт, кээ бирлер жакшы тил үйрөтө алат. Ушул жөндөмдөрүн күчтүү сапаттарын курчутуп, өөрчүтүп, өнүктүрүп, жакшы бир деңгээлге жеткизип алып туруп, анан бизнеске кириш керек да. Биз ойлойбуз да, мен мисалы үчүн тигүүчүлүк цехти ачсам, адистерди жалдап алам дагы, тикмечилерди жалдап алам дагы, бешимди алып кете берем деп ойлойбуз да. Бул жаатта өзүң мыкты адис, мыкты иш билбей туруп, өзүңдүн кесипкөйлүгүң, профессионалдуулугуң жок болсо, бул бизнес алып кете албайсың деп ойлойм да, менчи жеке оюм. Анан ошон үчүн эгерде аял заты бизнес кылгыңыз келип атса, бизнеске даярданыңыз. Акчаңызды экономдоңуз. Бүгүнкү 200 сомуңузду эртең дагы үстүнө 200 сом кошуп отуруп, чоң акчага айландырыңыз, кредит албаганга аракет кылыңыз. 1 жыл, 2 жыл акчаңызды топтоп алып туруп, бир чоң суммада бюджет кылып алып туруп, анан бизнес ачууга белсенип, эрдик топтоп, бизнеске кириңиз деген ойда. Ошол эле учурда айымдар ушинтип жан талашып, жан үрөп бизнес кылып иш баштоого мындай кереги канчалык зарылчылыгы бар деп ойлойсуз? Ар бир аял заты көз карандысыз болгусу келет да. Жолдош менен акча бер, келе мага бер, ич кийимиме, же болбосо бир сулуулук эмеме барып келейин деп жолдошуңдан сурап атып деле бир кээде өзүң неме сезип кетесиң да, кайырчы сезип кетесиң да. Мен ушундаймын, мен жеке өзүм ушундаймын да. Анан ошон үчүн илгертен эле дагы мага куюп койгондо, сен деген өзүң тың болушуң керек. Өзүңдүн муктаждыктарыңды камсыздандырганга дареметиң, кудуретиң жетиш керек. Ошондон ошол эле даражада жашай бербей, менин даражам бийик деп жашашың керек. Акча деген бул сага оңой эле келиш керек. Бул үчүн өзүңдү гана курчут, өнүктүр жана акча булактарын ачып кой деп мага ата-энем куюп келген да. Көп китептерди окуйсуң, ар дайым мээримди өнүктүргөнгө аракет кылам. Анан ушуларды окуп отуруп, ушуга мен өзүм бир тыянак чыгарып келдим да. Биз аял заты өзүбүзгө бир акча булагы болуш керек экен. Ошол эле учурда бирөөнүн көзүн карап жалдырама болуп, кайырчы болуп калбашыбыз керек экен. Сиздердин үй бүлөңүздөрдө сиз көбүрөөк каражат табасызбы же жолдошуңузбу? Эгер сиз көбүрөөк тапсаңыз, ошол мындай баланстан андай сактайсыз. Мисалы үчүн мен үй бүлөлөрдү билем, аялы көп табып, мындай сөзү өктөмүрөөк чыгып, ажырашууга да ошол нерселер себепкер болуп кетет да көп учурда. Үй бүлөдө ким акча табат, ким көп табат деген бул суроо жаралган эмес. Үй бүлөдө жолдошум деле көп акча табат, мен деле жакшы эле акча табам. Анан аял заты көп акча табам деп өктөмүрөөк сүйлөп, үнү катуураак чыгып, эми мен кыйын деп өзүн көкүрөгкө каккалаганы туура эмес. Бизде илгертен эле эркекти бийик койгонбуз. Эркек бир тепкич болсо да бизден бийик турат, буну моюнга алыш керек. Анан бул деле туура. Эркектин бийик болгону деле жакшы. Эркекке баш ийип, анын айтканына кулак салып, тил алчактыгыбыз деле жакшы. Ошол эле учурда өзүбүздү өзүбүз жоготуп койбошубуз керек да. Такыр эле мейли сен айтканың туп-туура болду ляппай, сенин гана айтканыңды кылам деп эле ага баш ийип эле кул болуп берүү деле туура эмес да. Эркегиңди ук, эркегиңди бийик көр, сыйла, ошол эле учурда өзүңдү деле унутпа. Өзүң тыңшап бил. Өзүңдүн баалуулуктарыңды жоготпо. Айтып атпаймынбы? Өзүңдүн өзөгүңдү, өзүңдүн түп нускаңды унутпа деген ойда. Эми көйгөйлөр көп эле болуп кетет. Казакстанда болуп атат, өзүбүздө болуп атат. Мурда бул нерселер айтылбай келсе, азыр айтылып, социалдык тармактар өнүккөндүктөн ачык көрүнүп атат. Баягы жолдошунун ур токмогунан каза болгондор, айтор ушундай жаман кейиштүү окуялар көп болуп атпайбы? Мындай сиздин ой пикириңиз, эгер ушундай жолдошунун ур токмогунан кандай кылыш керек аял, кандай чечим чыгарыш керек, эмне кылыш керек? Эң биринчи аял заты ойлонуп көрүш керек экен да. Мен азыр бакыт издеп башка бирөөнүн үйүнө бара жатам. Ошол жакта мени эмне күтүп турат? Турмуш курарда. Турмуш курарда. Ошол жакта мени эмне күтүп турат деп эң биринчи ушуну өзүнө ачык суроо бериш керек экен. Өзүн өзү алдабай, эмоцияларга жетеленбей, өзүнүн башы менен аңдап көрүш керек экен да. Анан кээде аял заты башка бир жерге барып бычак жеп калган учурлар да болуп атат, кулак мурду кесилип калган учурлар да болуп атат. Өлүм келип калып атат башына. Аялдар тескерисинче ошо кээде өзүнүн өлүмүн издеп барып калган учурлар болуп атат да, башка бир үй бүлөгө. Ошонун үчүн эң биринчи суроо кайсыл жерге бара жатам?
бул үй бүлө кандай экен, кандай салтты кармап келет экен, ата энеси кандай экен, деги эле тээги дээри кандай экен, ошолорго көп бир сары сесип салып, көз жүгүртүп, башкалардан да сурамжылап өткөрүп көрүп, кошуналарынан сурап көрүп, коллегаларынан, кесиптештеринен сурап көрүп, анан кийин ошол жерге турмуш курууга макулдук беришибиз керек экен да, биз аял затычы. Болду, сүйдүм, күйдүм, мына ушул сонун экен, мен ушуну менен бактылуу болом деп эле жетеленип эле эмоцияларга алданып кетпей, өзүбүздү токтотуп, нар жагын карап көрөйүнчү, кичине төрүрөөк байкап көрөйүнчү, ошого сары эсеп салайынчы деп өзүбүзгө суроо беришибиз керек экен. Сиздин учуруңузда кандай болду эле? Сиз деле жаш эле турмуш. Ооба, мен деле 21 жолдошума күйөөгө тийгем. Анан бирок мен эң биринчи өзүнө да айтып көргөм. Бул ачык сүйлөгөндү жакшы көрөм да менчи. Бул мындай, сен ушуга макулсуңбу? Мен монтем, сен ушуга мени кабыл аласыңбы? А силерде кандай? Кел ачык айтчы мага. Мени калп айтпачы деп сүйлөшө алам. 21 жашыңызда эле ошол акыл сизде бар турбайбы анда? Мен өзүмдү өтө акылдуу деп айта албайм. Мен өзүмдү өтө акылдуу деп айта албайм. Мен мындай бир баамчылдыгым бар да, пайымдуулугум бар. Орусча внимательный дейбиз го. Ошо анализдеп көрүп, бул ушундай экен го дегенге немем жетет да. Көкүрөгүм, дымагым жетет да. Ошентип эле жолдошума айтам. Бул ушундай, ушуга сен макулсуңбу, ушуга кандай карайсың? А мындай болуп калса эмне кылабыз деп эле ачык эле айта берем. Ачык эле коркпой эле сурай берем. Корккудай ал менин душманым эмес, корккудай ал мени уруп салбайт. Анын өзүнүн оюн билгенге мен акым бар. Ошон үчүн ачык эле сүйлөшөм жолдошум менен. Башында деле ошентчүбүз. 20 жашар кыз улан ал кезде сүйүү отуна берилип, тутанып, жанып атса, ал нерселерге мындай көз жумуп коет да, мен буну сүйдүм, болду, турмушум мындан ары жакшы болуп кетет деп анан жаштыкка салып, сүйүүгө алданып, берилип, тутанып жаткан кыздар эмоцияларын алдырып алып, анан кээде никеси жок эле жыныстык карым катнашка барып алып, төшөгө жатып алып, анан өзүнө толтура бир түйшүк артып алган учурлар да көп да. Мисалы үчүн 1-2 жыл мурун балдарды көп табыла баштады го, таштандылардан бала табылып аткан, жаңы эле төрөлгөн, наристе коробкада жаткан. Ошолорду көрүп кадимкидей ичим, жүрөгүм тытылып, ичим ушунчалык ыйлап атты да. Анан кыздарга айтат элем да, кыздар, эң биринчи өзүң ойлонуп көргүлө, жыныстык жол менен берилүүчү оорулар өтө көп. Толгон токой, презерватив кийбей туруп бир жыныстык катнашка бардыңбы, сага деген толтура мындай бир түйшүк артат, мүшкүл иш артат, өзүң балекет арттырып аласың башыңа. Бул биринчи, экинчи. Жыныстык жол менен берилүүчү оорулар өтө көп да. Хламидиялык инфекция, сифилис, ВИЧ, жыныстык органын папилломасы, жыныстык герпес деги эле толтура толгон токой оорулар бар да. Ошолорду мен азыр 10 мүнөттүк рахатка берилип атып, ошого чөмүлүп атып, кийин өзүмө балекет арттырып албаймынбы деп эң биринчи суроо ошо өзүнө бериш керек, кыз. Анан деген кыздар деген макул ушундай иш болуп калды, боюңа бүтүп калды, сен бул баланы аборт кылып боюңан алдыртпай, кайра ушул баланы же болбосо кээ бирлер төрөп туруп таштап коюп атат. Бул балаңды таштабай өзүң менен алып жүр, тарбияла. Эл эмне дейтке азгырылба, ага алданба. Эл сүйлөгөн дагы деле сүйлөй берет. Болгону сен балаңды таштаба, балаңды өзүң менен чоңойт. Сен өзүң жашсың, али жашсың. Бирок балаң деле жаш, балаңды таштаба. Балаң деле такшалат, сен деле такшаласың. Сен ачка калсаң, балаң деле ачка калат, бирок балаңды таштаба, ушул бала сен менен чоңоюп келе берсин деген ойду кээде айткым келет да биздин жаш кыздаргачы. Ушундай болуп калыптыр, сенин боюңа бүтүп калды. Биринчи биз ушуну ойлонушубуз керек, кыздар. Бала эркектин боюна бүтпөйт. Аял заттын боюна бүтөт. Демек, буну биз өзүбүздөн көзөмөлгө алышыбыз керек. Буга биз жоопкерчиликтүүбүз. Сен ким менен карым катнашта болуп атасың? Ошол жерден мага проблема артып калбайбы деп өзүңө суроо бер. Проблема арттырып алдыңбы, боюңа бүтүп калдыбы? Анда бул проблеманы дагы жакшы жолго чечишкенге аракет кылышың керек. Өзүңүздө канча уул, канча кызыңыз бар? Менде 3 кызым бар, 1 уулум бар. Аларга ушундай тарбия берүүгө азыр кандай эрте дейсизби, же ушул нерседе ачык эле сүйлөшөсүзбү? Биз неме болуп калбадыкпы? Бизди илгертен ушуга тарбиялап келген эмес да. Бизди бул көмүскөдө жата берген, уят деп, анан кийин өзү келип, өзү билип жетип алат деп. Анан ошо сапатсыздык, караңгычылык, жапайчылыктын айынан биздин жаш кыздар ушуга барып атпайбы? Абортко барып атат, балдарын таштаганга барып атат. Ошон үчүн биз буну жаштайынан эле ачык эле айтканды үйрөнүшүбүз керек экен. Ооба, буну айткандан уяласың. Бирок биз азыр балдарыбызга жеткирип айтып бербесек, кийин өзүнө проблема артып калат экен. Улуусу сизде кызбы же эркек? Улуусу улуу кыз, анан азыр биз ачык эле сүйлөшөбүз.
азыр эле кызыма ачык эле айтам. Кызым, ушундай кылбаш керек, мынтпеш керек. Балдар менен сүйлөшкөндө ушуга көп маани беришиң керек деп азыр ачык эле айтам. Анысы туруп өзүмдүн балам 12 жашта, өзүмдүн балама деле ачык эле айтканды үйрөндүм. Мурун өзүм уяла берчүмүн, өзү билип алат да, өзү туюп алат да деп. Өзү билип алат, өзү туюп алат десең таштап койгондок болуп калат экен. Кайдыгерчилик болуп калат экен. Кош көңүл мамиле кылган болуп калат экенсиң. Тескерисинче, балам, сен чоңоюп калдың, кел ушул жөнүндө сүйлөшөлү. Мен сага айтып бербесем эч ким айтып бербейт. Ошон үчүн бул мындай, ушуга барбай, ушул жыпты аттаба деп койсоң, балаң деле билип калат экен дагы, деп түшүнүп калат экен. Кадимкидей эле киндиктен ылдый сүйлөшкөндү үйрөндүм. Аны биз ачык сүйлөшпөсөк болбойт экен. Бизде кээ бир кыздар гинекологко 1 жылда 2 жолу барып туруу бул билдеттүү нерсе. Сен барып турууга тийишсиң дегенди билбейт экен кээ бир кыздарыбыз. Биз сөзсүз ага барып, алардан кеңеш алып турушубуз керек. Өзүбүздү өзүбүз билбесек, өзүбүздү таанып алсак, өзүбүздүн киндигибизге өзүбүз кам көрбөсөк, эч ким кам көрбөйт экен. Ден соолугубузга, биздин негизи саламаттыгыбыз эң өзүбүзгө көз каранды да, өзүбүзгө байланыштуу. Улуусу кыз деп атпайсызбы, 17 деп анан кыз балага тарбия берүү, азыр заман башка, мындай уландар деле, кыздар деле эрте чоңоюп, эрте жетилүүдө да. Анан ошол тууралуу айтсаңыз, сиз кандай тарбия бересиз? Мен азыр кыздарыма, негизи эле балдарыма, бирок айрыкча кыздарыма ушуну кадимкидей принцип кылып кулагына коюп атам. Сага бирдемке жакпай жатса, сен макул болбой атсаң, өзүңө эрдик топтоп, ушуну айта бил, коркпо. Бул деген мен макул эмесмин, бул мага жакпайт, муну мен кылбайм. Сиз мени менен ушул таризде сүйлөшүп атканыңызга ким укук берди? Мага мындай мамиле кылууга кандай акыңыз бар? Деп мына ушул принципти катуу кулагына коюп атам. Ушул 5 нерсени айта билиш керек экен биздин кыздарыбыз. Өзүбүздүн чек араларыбызды сактайт экенбиз ошондо, бизге эч ким чабуул жасабайт экен, бизди эч ким басмырлабайт экен ошондо, ар ким өзүнүн ордун билип, чек арабызды сактай билет экенбиз да. Ошон үчүн кыздарыбызды ушул жаатта көбүрөөк тарбиялап келишибиз керек деп ойлойм мен. Менин деле 2 кызым бар, анан мектепке алып барганда ошол жерден мен байкайм да, азыр 7-8 класстын окуучулары эле бир башкача тез чоңоюшууда кыздарчы, анан келечек үчүн коркосуң, мындай. Туура. Кандай болот депчи? Сизде бул коркунуч барбы? Бул коркунучту мен күндө көрөм. Кыздар жашынып алышып тамеки чегип аткан, арак ичип аткан, ачык-чачык кийинип алган, ачык-чачык кийинип алган, сөгүнүп сүйлөгөн, бир адеп ахлакка жатпаган бир көрүнүштөрдү көрүп калып атам да. Анан биздин кыздарыбыз, эртеңки аялдарыбыз дегеним бул тарбия берүүчү, демек биздин муунду кыргызды тарбиялачу аялдар да бул секелек кыздар, эртеңки келиндер. Анан биз кайда баратабыз деп кадимкидей токтоп, ошолорду карап, эсимоп, дендароо болуп, анан кайра өзүмдү чоңултуп, эртең деле бул кыздар жакшы жакка бурулуп кетет. Мен өзүмө жоопкерчилик алайын, мен өзүмдөн баштайын, мен өзүмдүн кыздарымды азыр тарбиялап келейин. Азыр сөзүм өтүмдүү, укулуктуу болуп атат, азыр эле мээсине акылды куя берейин деп, анан мен өзүмдөн баштайм. Эми Гүлзат эжеге байланыштуу, мындай бир туугандар ортосунда деле атаандаштык болот бекен? Гүлзат эжемдин өтө мыкты, күчтүү сапаттары бар. Гүлзат эжем өрт, жалын, тайманбас курч, кайраттуу, энергиясы ашып ташкан, ичинде бирдемке кайнап турат. Анан менин колумдан келет, мен жасабасам ким жасайт? Мына мен жасайм да деген ушундай бир күчтүү сапаттар бар. Ошол сапаттарын өтө бийик баалайм. Анан ошондон үйрөнөм. Ошону карап туруп сара эсеп салып, атаң көргү ушул сонун экен деп кадимкидей өзүм ошолорду үйрөнөм да. Анан атаандаштык мурун бар болчу. Мен муну мойнума алам, атаандаштык бар болчу. Анан биз деле чоңойдук, көп сабак алдык турмуштан. Анан мен жанагы немеден өттүм да, атаандаштык сапаттан. Бул кайра тескерисинче бул менин бир тууганым, бул менин эң жакыным, бул мени эч качан таштап кетпейт, мени сатып кетпейт. Бир башыма мүшкүл иш түшсө, кыйынчылык болсо кайра эле мен ушуга кайрылам деген ракурска өттүм да, ушундай көз карашка өттүм. Эмнеге экөөңүздөр биригип мындай бир контент жасабайсыздар, азыркы тил менен айтканда вайндарды тарпайсыздар? Мейли бизнести чогуу алып кетпей эле коюңуздар, бирок башка нерсени эмнеге чогуу кылбайсыздар дейм да? Менин эжемдин өзүнүн көз караштары бар, менин өз көз карашым бар. Менин принциптерим бар, анын өзүнүн принциптери бар, кээде пикир келишпестиктер бар. Анан ошон үчүн көп бир жаатта вайн тартып, видео тартканга
болбой калып атат. Анан мен азыр Гүлзат эжем көбүнчө Ошто жүрүп атат. Ошто аябай жакшы көрүп алды. Мен Бишкектемин. Анан биз эч качан сүйлөшпөйбүз деп, сүйлөшөбүз, карым катнашта болобуз. Кечээ эле жакында подкаст тарттык. Бирок чогуу иштеше албайт экенбиз да. Ар дайым чогуу жүрүп, чогуу иштеше албайт Экиңиздердин экенбиз. башы бир казанда кайнап. Ошондой жагы да бар экен. Анан кечке эле жакын жүрө берсең, сый мамиле да жоголуп калгандай болот экен. Уруш жактыгыңда кээде пайда болуп калат экен. Ошондой кырдаалга барып калат экенсиң, ошондой шарттарга түшүп калат экенсиң да. Сөзсүз бир идиш аяк деле кагышып атып сөзсүз бир сынып кетет го, ошондой болуп калат экен. Мен бул нерсени сурагым келет да. Мурда хайтайм деп чыгып жүргөн убакта Гүлзат эженин мындай бир башкача образдары жок эле, же ал кезде интернет өнүгө элек беле, же азыркы убакта эле ушул нерсени өрчүтүп өзүнө образ кылып алдыбы, мындай ачык айрым болуп эле көчөгө чыгып, бийлей калып, муздак сууга түшө калып дегендей. Мурда кандай? Мурун мынчалык эмес болчу. Ар ким өзүн өзү таанып келип атпайбызбы? Өзүбүздү изилдеп ачып келип атабыз, өзүбүздү өзүбүз өнүктүрүп атабыз. Анан мен мындай тарабым да бар экен, мен мындай тарабым бар экен деп өзүбүздү билген, тааныгандан кийин Гүлзат эжем деле мен ойлойм бул жагын ача алды да. Анан илгери эле мектепте жүргөндө эле кыйын болчу. Мектепте 2 жыл президент болуп башкарган кыз. Анан ошол эле кезде лидерлик сапаттары бар болчу. Уялчактык такыр жок. Такыр жок, уялчактык ноль да. Такыр эле жок. Анан мен уялып турам, анан эл эмне дейт деген такыр принципти кармабайт. Бул мага жагат, демек мен кылышым керек деген принципти катуу кармайт. Жана ушинтип бийлеп чыгып калып, ар кандай образдар чыгып калганда комментарийлер жазчу эле, буну туугандар айтпайбы, бир туугандар эмне дебейт, уялбайбы депчи. Сиздерде кандай сезим болот ошондойдо? Неме да, бул эң биринчи орунда мен азыр ошого өттүм, анын чек арасын бузуп албайын. Анын чек арасын бузуп, анын көңүлүн түшүрүп албайын. Сөзсүз айтылат. Гүлзат эже, монуңуз кичине туура эмес болуп калган жокпу десең, ал кээде айтып коет, мен өзүм билем дейт да. Анан бул деле туура да, бул өзү билет да. Өзүнө өзү жоопкерчиликтүү, килтеген эле чоң аял болду ал деле, ал өзү билет. Бул биринчиден, экинчиден Гүлзат эжемди деле коштоп, колдоп турган күйөрмандар толтура экен да. Мен байкап көрсөм, хейтерлер деле бар, ошол эле учурда күйөрмандары дагы толгон токой экен да. Анан Гүлзат эжем аркылуу анын сабактарын көрүп атып, андан тарбия алып атып, шыктанып атып, жакшы бир ийгилик жараткан аялдарды да көрүп атам. Ошон үчүн Гүлзат эжем кандай десем, кээ бирлерге жагат, кээ бирлерге жакпайт. Буну кабыл алыш керек. Ар дайым позитивде жүргөн, күлүп жайнап жүргөн адамдардын бул жагы муң, кайгы деп айтышат да. Анан эже сиңди катары бири-бириңиздер менен сырдашып, ыйлашып, күлүп ушундай учурлар болобу? Гүлзат эжемдин бир убайым тартып, ыйлап, бир жаман маанайда жүргөнүн көрбөйсүң да. Качан карабаш шайыр, шатман, шаңкылдап күлгөн, жайдары, маңдайы жарыла сүйүнгөн, ушундай бир кээ бирлер бар. Бул образ, бул атайын эле ушинте берет, бул эки жүздүүлүк кылып, жасалмалуулук кылып атат деп ойлойт. Такыр андай эмес да. Бул негизи эле турган турпаты, жаратылышы ушундай Гүлзат эжемдинчи. Кээде ашыкча эле жайдары болуп кетет, ашыкча эле позитивдүү болуп кетет. Кээде карап туруп, чын эле сизби бул башка образды кийип алдыңызбы деп мен өзүм деле ойлойм. Анан байкап көрсөм, бул негизи эле ар жагы эле ушундай экен. Өзү эле ушундай ашыкча эле шайыр. Турган турпаты өзү ушул, табияты ушул. Сырдашасыздар. Сырдашабыз, ачык айтабыз, ыйлашабыз. Кээде пикир келишпестик деле болот. Анан мен кээде айтам, сиз ушуну айттыңыз, ушул чындап эле ушундайбы деп айта алам. Анан ал деле кээде мен урушуп койгон жагы деле болот. Бул бир тууганчылыкта сөзсүз эле болот. Катташабыз, болот. Ушундай эле кадимки эле эже сиңдибиз. Сиз деле байкагандарсыз, мен ушул нерсени акыркы учурда абдан көп байкайм да. Элдин баары эле белгилүү болгусу келет, блогер болгусу келет, мындай көпчүлүктүн сүйүүсүн арзыгысы келет да. Бул эмнеден улам деп ойлойсуз? Же ошол адамдар ата-эненин мээримине тойбой калганбы, сүйүүсүн албай калганбы? Мурда жөн эле жүрчү. Биз адам баласы айлана чөйрөбүздөн мактоо күтөт экенбиз. Бул биздин муктаждыгыбыз экен. Буну илгери таанып билбеген экенбиз. Азыр өзүң менен ачык сүйлөшүп көрсөң, бул бизде муктаждык экен. Кадимкидей мактоо күтөт экенбиз, бирөөнүн сүйүүсүнө арзыгыбыз келет экен. Бирөө мени жонуман сыйлап койсо, бирөө мага комплимент айтып койсо деп кадимкидей күтөт экенбиз. Буну мен муктаждык экен деп кабыл ала баштадым. Анан сиз айтып атпайсызбы, элдин баары эле контент тартып эле, ачык болуп эле, сырттан эле ушу контент жаратып эле популярдуу болгусу келип атат депчи. Бул деле бир өзүн өзү өнүктүрүүнүн үстүндө да. Бир жерде отура бербей, баягы эле кыймылда болуп турган адам сөзсүз бир жакшы жакка кетет экен да. Бир жыйынтык алып келет экен. Ошон үчүн ошол эле адамдарга деле мен жакшы эле көз караштамын да. Мейли жаратсын, контент жаратсын, мейли бир видеолорду тартсын. Ал жөн турган жок, өзүнүн үстүнөн иштеп атат. Муктаж ба, мактоо күтөт экен, баардык эле деп атпайсызбы?
Сиз канчалык пайызда ошол нерсе сизге жагып атат? Эл тааныса, эл көрсө, мактоо жакшы комментарийлерди жазса? Мага ар кандай комментарий жазат. Сен семиз экенсиң, сен тигиндей экенсиң дегендер да болот. Мынчалык семизсиң, сүйлөй албайт экенсиң, көзүң кыйшык, оозуң кыйшык дегендер да болот. Же болбосо үйүңдө эле отурбайсыңбы, ишиңди эле кылбайсың дегендер да болот. Тескерисинче, сизди көрүп шыктандым, кадимкидей күч дем топтодум, бир нерсеге ынандым дегендер да болот. Анан мен адамдардын сөзүн угам, бирок алардын айткан сөздөрү менен чектелип өзүмдү чекит коюп койбойм. Мен өзүм эң биринчи орунда мен өзүм эмне ойлойм, ушуга көз карашым кандай деп эң биринчи өзүмө суроо берем да, анан кийин ошонун негизинде бир жыйынтыкка келем да. Сиз азыр тилчисиз, мугалимсиз. Кичинекей жаш кезиңизде эмне ким болууну кыялдан жүрдүңүз? Жаш кезимде мага апам таңуулай берет эле, сен сот болосуң деп. Кадимкидей таңуулап эле, сен кызым ушундай болосуң деп эле ушундай айткандар эсимде да. Бирок чоңойдук, билим алдык, өзгөрдүк. Анан соттогон мага жакпайт экен да. Адамды соттогон деген сен мындайсың, сен тигиндейсиң, мунун туура эмес деп эле кадимкидей чийип эле аны бир эмеге өкүм чыгарып койгондук экен да. Осуждение деп коебуз го, ошонун такыр жок экен. Мен тескерисинче эки жакты караганды үйрөндүм да. Эки тараптуу, ар кайсы ракурстан. Бул мындай болду, бул мындай болду. Бул экөөнүкү тең туура, экөөнүкү тең чын. У каждого есть своя правда дейбиз го. Бунун деле айтканы туура, тигинин деле айтканы туура деп эки жакты тең алганды үйрөндүм да. Анан өзүмдүн кесибим мага жагат. Тилден сабак берем, англис тилинде жакшы адистердин биримин деп ойлойм. Менде окугандардын көбүнчөсү мага рахматын айтышат. Ошон үчүн мындай ушул жаатты тандаганыма эч өкүнбөйм да. Бул жаатты мага Гүлжат эжем үйрөтүп келген. Мектепте окуганда эле 9-класстан эле ал келип Бишкекте окуйт да. Анан Бишкектен айылга келип эле айтты. Могул тилди үйрөнсөң, англис тилин үйрөнсөң, сенин турмушуң өзгөрөт экен. Сен айылдан чыгып барып Бишкекте кадимкидей бир ийгилик жарата алат экенсиң. Өзүңө бир канат байлайт экенсиң дагы, мүмкүнчүлүк жаратат экенсиң. Ушул жаатты тандасаң адашпайт экенсиң деп мага кулагыма кумдай койду дагы. Анан мен ойлонуп көрүп 9-классымдан эле билимге сүңгүп кирдим. Башым китептен көтөрүлбөйт эле, күндүр-түндүр китеп окуйт элем да. Бизде 9-класста гормондоруң ойноп турат, сүйгүң келет, элдер менен эметкиң келет, клубтарга баргың келет. Андайым такыр жок болуп эле эртеден кечке базарда иштейм. Базарда кадимкидей эле магазинде иштечүмүн да. Дүкөндө иштейм, анан билим алам, мектепте отличник болуп окуйм. Ошол эле учурда тиричиликти, үйдүн тиричилиги да менин мойнумда болчу да. Менин бир бош мүнөтүм жок болчу. Бош мүнөтүм болуп калган учурда эсимде жок да. Анан ушул мага түптөлүп, адат болуп бүтүп калыптыр. Азыр деле ушундаймын да. Ар бир мүнөтүмдү пайдалуу колдонушум керек. Ар бир мүнөтүмдү жакшы жакка жумшашым керек. Мага ушул мүнөтүм чоң ийгиликтерди жаратып бериш керек деп эле өзүм принцип кармап алам да. Анан ошону жетеленип жүрө берем. Аминайым, жанатан бери мындай сиз менен сүйлөшүп отуруп, анан сизде эркектин энергиясы көбүрөөк экенин байкадым да. Бул аял киши үчүн терс жагы көп бекен же тескерисинче оң жагы көп бекен дегендей? Биз өзү адам заты ушундай экенбиз да. Бизде эркекке тиешелүү дагы, аялга тиешелүү дагы гормондор иштелип чыга берет экен да. Эркекке тиешелүү гормондор тестостерон, аялга тиешелүү гормондор эстроген. Анан кайсыл жакты чыгарсаң, ошону өзүң тандай берет экенсиң да. Мен эркек мүнөз болом, баатыр болом, курч болом дей берсең, ошол тестостеронду чыгара берет экенсиң. Тескерисинче назик, жумшак, мага аяр мамиле кылгыла, чоюлчак, созолонгон болсоң, ошо эстроген чыгарат экенсиң да. Азыр мен ошого өтө баштадым өзүмдү ыктап. Кичине жумшагыраак бол, шашпа, сексуалдуураак бол деп коебуз го. Назиктигиңди көбүрөөк чыгар деп өзүм кадимкидей эле буйрук бере баштадым. Анан ошол эле учурда биз аял заты назик, жумшак болуп үйдө отуруп алсак деле оокатыбыз да калып кетип атат да. Кыйынчылык болуп калып атат. Азыр акча табыш кыйын болуп калып атат. Балдарды чоңойтуш кыйын болуп калып атат. Сен белсенип, эрдик кылып, курчактарыңды топтоп, эркек мүнөз абалга келип ошону өзүңө кийбесең дагы бир оңой эле сынып калат экенсиң, тоскоолдуктарды өтө албай калат экенсиң. Ошон үчүн мен ойлойм, тең салмактуулукту кармап келиш керек да.
кыздын жашын айтпайт дейт, бирок эми сиз баарын ачык эле айтып берем, эч нерсени жашырбайм деп атпайсызбы? Анан аял заты 40 жашка келгенде ачылат, башка бир мындай мүмкүнчүлүктөр пайда болот дейт экен. Деги эле 40 жаш кандай жаш экен? 40 жаш сонун жаш экен. 40 жаш мага жакты. 40ка келип эмнелерди үйрөндүңүз, эмнелерди билдиңиз? 40ка келип көп тажрыйба топтой алдым. Тажрыйбалым артты, көрөгөчтүгүм артты, билимим артты. Ошол эле учурда жашты эле сезесиң, жүрөгүң такыр картайбайт экен, жүрөгүң рухуң кадимкидей эле жаш эле өзүң сезе берет экенсиң. Бирок мага 40тын жаккан жери энергияң дагы деле көп болот экен. Болгону бир аз кээде эле отурсам отура албайм, турсам отура албаймга айланып калат экенсиң да. Мен байкап калдым, өзүмдөн байкап калдым да, белим бекчейип, көзүм чырчейип кетет кээдечи. Бир жерден отуруп кана козголуп турушум кыйын болуп калат. Бирок ошол эле учурда мен али жашмын, мен дагы ойдон томкурам. Мен колуман көп нерсе келет деп өзүңдү өзүң алдаппы же өзүңө өзүң бир нукка буруп кетме адатым бар. 40ка чыкканымды жашырбайм, тескерисинче сыймыктанам. Ушул жашка келдим, шүгүр, Кудайга шүгүр. 4 балам бар, жолдошум бар, үйүм бар, бардыгы бар. Ошол эле учурда өзүмдүн жумушумду да алып кете алдым деп ушунчалык сүйүнөм, Кудайга рахмат айтам. Айрымдар бар да 40 жашка келип өзүн дагы деле тааный элек, айрымдар бар турмуш кура элек, эне боло элек дегенде, сиз мындай турмуштун бардык жеңиштерин жеңип келе жаткан учуруңуз экен да. Мен бизнесиңиз бар, илгертен ушул принципти кармап келгенмин да, илгертен ушул принципти кармап, үйүмдү, бала чакамды, карьерамды, билимимди, өзүмдү өнүктүрүүмдү эч качан четке кагып койбойм. Баарын параллелдүү түрдө чогуу алып кетем. Аракет жасайм деп ушуну кармап келем дагы, анан кийин башкаларды да укпай коймой адатым бар да. Сен бир гана балдарыңды үйдө багып отурушуң керек дейт, кээ бирлер айтат карьераны тандашың керек деп. Жок, мен ойлойм, баарын чогуу алып кетсе болот. Болгону аракет кылышың керек. Бүт нерсе өзүңө байланыштуу, өзүңө көз каранды болот. Сен жасайм десең жасайсың. Жасабай эле таштап койсоң, дагы деле таштап коесуң. Бирок аял заты биз ар кырдуубуз, көп кырдуубуз, колубуздан көп нерсе келет. Изденсек болот, өзүбүздү өзүбүз изилдесек болот, жакшы жактарыбызды сыртка чыгарсак болот. Болгону бир нерсе менен чектелип, мага ушул болот, мага сонун ошол мага жетет деген даражада тура бербешибиз керек да. Ар бир адам өнүккүсү келет, өскүсү келет, дагы бир чоңураак даражага жеткиси келет. Ошол даража менен чектелбей эле өзүңдү акырын бир кадам кылып жете эле отуруп, бир билинбей эле бир жыйынтык чыгарып коесуң да. Жана кадр сыртында сүйлөшүп калбадыкпы, сепарация тууралуу айтсак да жакшы болот эле депчи. Анан сиз бул суроонун бергениңиздин төркүнү эмнеде? Сиз өзүңүздүн ата энеңизден качан сепарация болдуңуз? Мен өзү сепарация деген бул эмне деген? Уядан учуу, киндикти кесүү, ата энеңдин колтугунан чыгуу, жоопкерчиликти толук мойнуңа алуу деген нерсени билдирет да, сепарация. Мени ата энем жаштайыман эле сепарацияга акырындап даярдап келе бериптир. 12-18ге чыктың, болду кызым, ары кете кой. Эмес, 8 жашман эле, 6 жашман эле өз алдыңча бол, өзүң чечим чыгар. Сен кандай карайсың, бул туура эмеспи деп күн сайын эле мени тарбиялап, анан ошого жетилтип коюптур да. Ошон үчүн мен ойлойм, сөзсүз биз ата эне балабыздын киндигибизди кескенди, колтугубуздан чыгарганды, уябыздан учуруп, жоопкерчиликти балам эми өзүңө алдың. Сен өзүңчө бир чоң адамсың, өзүңдүн үй бүлөңдү куруп кетишиң керек деп аны бөлүп чыгарганыбыз бул эң туура да. Кээ бир ата энелер бар, айрыкча энелер баласынын турмушуна кийлигише берет, ошонун проблемаларын чечеле берет, анын проблемасын өзүнө кошуп үйүп алган, анын проблемасын чечип атып, сен кайра балаңды алсыз кылып коесуң да. Балаң проблемасын өзү чечсин, катачылыгын өзү кетирсин, тажрыйбасын топтосун, турмуштун муштуңун жесин. Анан, бул мындай турбайбы деп өзү тажрыйба топтоп көзү ачыла баштайт. Ошон үчүн бул сепарация деген өтө жакшы нерсе. Буга биз балдарыбызды акырындап үйрөтүп, жылдап уже 18ге даярдап алып келе беришибиз керек. Мага дайыма ушундай ийгиликтүү, ушундай багы синдром отличника жүргөн адамдар мындай кызык боло берет да. Булар деле терс жолдорду басабы, жаман иштерди кылып көрөбү, чектен чыгабы, сызыктан чыгып көрүшөбү булар, же ушундай түп-түз эле жипке тизгендей жүрө беришеби? Булар кандай адамдар болушат? Ооба, жипке тизгендей, мындай шуурдай эле тизилип калат экенбиз биринчичи, отличниктер. Бирок мен ушуга өттүм да. Мен деле адаммын, катачылык кетирем. Катачылык кетирип отуруп, тескерисинче бул туура экен деп түшүнүп каласың да.
катачылык кетирбесең бул туура экенин түшүнбөйт экенсиң, билбейт экенсиң. Ошон үчүн катачылык кетиргенден, банкрот болуп калгандан, акчаңды туура эмес сарптап алгандан коркпой эле коюш керек экен. Кайра туура эмес кылып алып, болду, түшүндүм, эми муну кылбайм деп өзүңө чечим чыгарып, тыянак чыгарып, анан кийин башка жолго буруп кетет экенсиң да. Айымдардын басымдуу бөлүгү мындай материалдык байлыкка акча табып баштаганда материалдык байлыкка басым кылып башташат да, алтын, бриллианттарды тагынып дегендейчи. Анан сизде ал нерсенин бири жок экен. Кызыгы жокпу? Материалдык байлыкка деген алтын, кээ бир аялдар бар, алтынды жакшы көрүшөт. Бул деле жакшы нерсе, мен аларды эч бир эме кылбайм, жаман жагын көрбөйм. Бирок мен алтынга көп жакын эмесмин. Анан кымбат баалуу кийимдерди кийейин, кымбат машина айдайын деген. Негизи мен машина деле айдабайм деген оюм жок да. Мен тескерисинче каражатымды билимге сарптайын, билим алайын деп ушу өзүмдүн ресурстарымды билим жака жумшайын, ичимди өнүктүрөйүн, ушу өзүмдү ачайын деп эле бүт болгон ресурстар дегенибиз бул деген убакыт, энергия, күч, кудурет, акчаларды ошол жака сарптайм да. Анан кээ бирлер бар, алтын алгысы келет, кымбат баалуу кийим кийгиси келет. Бул деле жакшы. Бул деле өзүнүн муктаждыгын жаап атат да. Сиз 4 баланын энеси экенсиз. Анан сиз ошол төрөгөнчө эле иштеп жүрдүңүзбү же үйдө отуруп калган убактыңыз болдубу? Айтайын дегеним, аял киши декретте үйдө отурганда депрессияга кабылат, стресс дегендей. Бул эмнеден келип чыгат? Сизде ушундай учурлар болдубу? Андан кантип чыгыш керек? Бизде деген аял заты бойуна бүткөндө добродовая депрессия дейт. Төрөгөнгө чейинки депрессия, послеродовая депрессия, төрөп бүткөндөн кийинки депрессия кабыл алабыз да. Эркек кишилер ушуну билбейт. Анан ошол кезде көп түшүнбөстүктөр келип чыгат да. Ошон үчүн эркектер бизди угуп атсаңар ушуну түшүнүп койгула. Бул биздин жаратылышыбыз, ушундай болот экенбиз, ушундай кырдаалга биз душар болот экенбиз. Анан депрессияга кабылбаш үчүн мен өзүмдү алаксытканды үйрөндүм. Өзүңдү алаксытуу деген китеп менен алаксытасың, бир хобби ачып чыгасың, өзүңө көбүрөөк көңүл бөлө баштайсың, же болбосо көбүрөөк эшикке чыгып сейилдейсиң. Ошону издей баштадым. Китеп боюма бүттү дегенде эле мен кайра ойлоно баштайм. Эртең депрессияга кабылбаш үчүн мен эмне кылышым керек? Кел ушуну мен өзүмдү өзүм алектенейин дагы, өзүмдү алаксытайын дагы, ушул этаптан оңой өтүп кетейин дейм. Анан жанакы айтып атпайсызбы, төрөгөндөн кийин үйдө отуруш керекпи, эмне кылыш керек деген. Бул ар кимдин өзүнүн тандаганы. Аялдар кээ бирлер бар, үйдө отургусу келет. Кээ бирлер бар, тескерисинче эшикке чыгып бир ийгиликтер жараткысы келет. Анан ар ким өзү тандасын. Мен мисалы үчүн үйдө отура албайм. Ушуну мен өзүм мойнума алам, элдерге да айтып келем, мен үйдө отура албайм. Мен ар бир мүнөтүмдү эшикте дагы, үйдө дагы туура колдонуп дегенде ушул убакытты деле биз ысырапкорчулук менен пайдаланат экенбиз да. Ар бир мүнөттү биз өзүбүзгө салсак, өзүбүзгө жумшасак, биз жакшы нерсе жарата алабыз. Тескерисинче элдер бар, жөн эле жатат, ушакташат, же интернет атат, болду, аягында күнү жөн эле текке кеткендей болуп калат да. Мен ошого өттүм. Эшикте деле убагымды пайдалуу колдонушум керек, үйгө келип деле убагымды пайдалуу колдонушум керек. Биздин ичибизде 2 добуш жашайт да, 2 үн, голос. Кайсыл үндү угам десең, ошону өзүң угасың. Бир голос бар, үн бар, айтат: сен депрессияга малынышың керек, сен кыйналып атасың, сен минтип атасың, тигинтип атасың, жапа чегип атасың, жабыркап атасың, сен ушундай байкуш болуп калдың. Экинчи үн бар: мен сонун элемин, жакшы жашап атам, Кудайга шүгүр, мен баарында баары бар. 6 саным аман, 12 мүчөм эсен. Мен саныммын, психикалык саламаттыгым жакшы, деним сак, колумдан эмне келет деген ушул үн жашай берет сендечи. Ушул үндү аял заты кайсыны тандаса, ошону менен кете берет. Мен көбүнчө бул үндү тандайм да. Мен саламаттыгым жакшы, мен сонунмун, Кудайга шүгүр, менде баары жакшы. Муну такыр четке кага берем. Жөн турчу, сен окуп сүйлөбөй эле койчу деп анан буну чыгара берем да. Колуңузда көз мончок тууралуу сурагым келет. Бул бала күнүңүздөн калганбы? Эмне үчүн тагынып аласыз? Көз өтүп кетет деп коркосузбу? Муну динде жүргөндөр ширк, туура эмес кыласың, бул Кудайга ишениш керек, бул көз мончок ишенбеш керек деп айтып келишет. Буну мен билем. Буну деле кабыл алам, бул деле туура ой деп эсептейм. Мен өзүм мусулман катары динди кармап келебиз да, мусулманбыз да. Анан бирок менин өзүм жеке көз карашым. Адам менен адам карым катнашта болгондо, сүйлөшүп атканда адамдын назары бир нерсеге түшөт экен. Кадимкидей назары түшөт экен дагы, ошол назары ушул жерге капталып калат экен да. Мен муну атайын таап алгам. Адамдын назары ушул жерге түшсүн, көзү ушул жерге түшсүн, ушул жерде жаман энергиясы болсо, жаман ойлор болсо, ушул жерде калып кетсин.
деген ой менен тагып алгам да. Анан кээ бирлер алтын тагышат, кээ бирлер бриллиант тагышат. Мен ушуну тагам. Билем, буну ширк деп айтышат, бул туура эмес дейт. Кудайга ишенебиз, бир Аллага ишенебиз, бир Кудайдын колундабыз. Бирок ошол эле учурда бул менин жеке оюм, ушуну тагып алам. Ошо сизге адамдын назары түшүп көзү тийген учур болгондон кийин анан ушундай жолго баргансызбы жагында? Көп болгон. Көп болгон. Бир жыйындарга барасың, бир адамдар менен сүйлөшөсүң, ошондон кийин эле алар бир вампир болобу, бир эмеңди энергияңды жутуп алышабы, өзүмдү ушунчалык жаман сезип, неме деп коет го, башымды көтөрө албай калган учурлар көп болгон да. Анан ошондон кийин ушуга өтө баштадым мен. Кадимкидей сактап атат. Бирок дагы деле айтам, Кудайга ишенебиз, Кудайдын жолунда жүрөбүз. Эң биринчи Кудайга ишенебиз. Эми деп койчулар, көз түшкөндө кээ бирки көз мойнчок чачырап сынып кетет деп. Бул бир жылдан ашсын элек. Бирок жанагы немеге кадимкидей ишенем. Адамдын назары ушуга түшсө, ушуга кептелсе, адамдын назары ушул жерде калып кетет дегенге. Эмне жанда убактыбыз дагы соңуна чыкты. Жыйынтыктоочу, айта турчу, айымдарга кайрыла турчу сөздөрүңүз болсо айтып өтсөңүз болот. Кээ бир адамдар бар, мени көрүп шык калышат. Кээ бирлери бар, тескерисинче мени көрүп кайра депрессияга түшүп, чүнчүп кетишет. Айтчу нерсе, ар бир адамдын өзүнүн жолу бар, өзүнүн тагдыры бар. Ошого карап өзүңөрдүн ишиңерди кыла бергиле. Силер мендей болуп жашашка милдеттүү тийиш эмессиңер. Менин өз жолум бар, өзүмдүн баалуулуктарым бар, өзүмдүн принциптерим бар. Ошол эле учурда аялдар, аял заты үйдө отургандар болобу, өзүнүн ишин алып кетип аткандар болобу, баласын багып аткан болобу, силер деле сол ишти жасап атасыңар, ошолоңорду улантып кете бергиле. Көп кишини байкагыла, уккула, көз жүгүрткүлө, сары эсеп салгыла. Ошонун негизинде өзүңөрдүн оюңарды чыгарып, өзүңөрдүн жашооңорду уланта бергиле. Бирөөгө жетеленип, бирөөгө ээрчип кетпегиле. Жакшы жыйынтык болду окшойт. Анда сизге убактыңызды бөлүп, жакшы нерселерди айтканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен коштошобуз. Ушул видеону бөлүшүп, жакшы ой пикир калтырып койсоңуздар дагы ыраазы болобуз. Анда кийинки берүүгө чейин саламатта туруңуздар дейбиз.